сізге протокол түсірейін. Останавливаю на запрещать сигнал светофора выходить по улице Бакамбая на пересечении. Не подчинились законным требованиям. Я поправил это, я посмотрел. Как вы видите, можете обжаловать в течение Машину забрал вас. Я не знаю, как. Ну я на видео все. Хорошо. Можете обжаловать. Он на Илюке, вон там вот видео. Все, Он сотрудник взял и забрал эту машину. документы можно? За что я тебе давать? Вы не подчиняетесь. За что вы не подчиняетесь? Светофором на красный свет проезжаете? Я ехал все по зеленому, не было такого. Можете На обжаловать. гражданской машине меня на меня что, налоги что ли опять? Не знаю. Какого? Нет, никакого. С выключенными фарами, короче, на гражданской машине подрезаете меня, останавливаете меня. На пустом месте. Меньше доказать А то, что на камеру у меня есть водительских удостоверения, техпаспорт. Я на камеру налог не выдается, имеется в виду техпаспорт не выдается, если налог. Жоқ, сіз налог не төледіңіз? Я все показал на камеру, все есть. Маған беріп қойыңыз. Мен сізге дедім, не үшін жазасың, жоқ жерде, на пустом месте. Бізде законда жазып тұрады, 3 сағат сізді қармап тұрғаныңызға. Нормально. Айдоочылық көлігіңізді жаңағы неге бербейсіз? Мына көрдіңіз бе мына? Урматтуу көрөрмандар, ешқандай баш еместік болып қалды. Бізде Айдоочунун жол эрежесин бузгандыгын айтып берсеңиз кандай болду эле? Бакамбай көчөсү менен күнбатыш туристте келатып, Керимбек көчөсүндө турган жол чырагына баш эместиктен кызыл светке өтүп кетти. Ошондуктан артынан келип протокол жазып берели десек, айдоочулук көлүгүн көрсөтүп, баарын көрсөтүп, бирок бизге бербейт. Биз айтып атабыз, 10 күн ичинде бизди обжаловать этсин, биз сотко уралы деп. Бакы баш эместик болду. Эгер ошо баш эместик дагы эле уланып берсе, кандай чаралар колдонуш мүмкүн? Порталчылыгы аргасыз болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр бул жакта дээрлик 1 сааттан бери турабыз. Бул Келинбаген үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу инспекторлордун айтымында кыз жол жырактын кызыл түсүнө өтүп келген. Инспекторлор артынан акмола жүрүшүп келип, токтоткондон кийин ушу дээрлик 1 сааттан бери инспекторлорго автоунаанын документтерин жана өзүнүн документтерин бербей турган. Жана бул жактагы жанынан жанатан бери айтып атат. Бул жактагы инспекторлордун бирөө аны коркутуп, үркүтүп сөккөн имиш. Эгерде угуп турсам, мен шопок дейм. Эмне каякта эле сказкалар сочинять этебиз бекен? Бербейсизби документтерди? Жантан бери укту. Ой, сизге эч ким эчтеке дейлик бекен? Эшикти ачты эле, мен шопок Жок, бекен, жок. Бираз метро, бияка мындай турам. Жок, бекен. Базарыңыз Тартып койсуз, фиксацияңыз барбы? спортивный Жок, интерес болсо. фиксацияңыз барбы? Фиксацияңыз барбы? Жөн эле сүйлөй бересизби бекен? Сизге көрүп турган эч бар ишенбейт деп айтам. Билердин раз дегенде эле светофордон кызыл өтүп келип атасыз. Өткөн жокмун анда. Тозгондо эле токтобой кетип атасыз. Кайрайтып атасыз, мерде частный машина менен прижимать этип келди деп. Көрүп турган эч бар ишенбейт деп айтам. Билердин раз дегенде эле светофордон кызыл өтүп келип атасыз. Өткөн жокмун анда. Тозгондо эле токтобой кетип атасыз. Кайрайтып атасыз, мерде частный машина менен прижимать этип келди деп. Эгерде сиз ошончолук туура болсо, өзүңүздүн немеңизди отстаивать этип алсаңыз, бериңиз да протокол түзсүн да мелде. Жок, мен эмнеге берем аны Айттыңыз. Хорошо, бул инспектор менен сүйлөшүп атасыз, эми жөн эле мени кошуп атасыз. Мен сен тигинтим, анан мен сиз менен сүйлөшкөн жокмун. брат сразу качып кетти. Сразу качып видеодо турат. Могу жерде туруп. Байке, качкан жоксуз. Сизден эч ким качкан жок. Качып кетсе кетет эле ошондо. Мына мээрге жазып коюңуз, ооба мен жол чырагынан өткөн эмесмин деп. Мен жазбайм, мен эчтеке жок. Эмнеге жазамын? Эмнеге жазбайсыз? На гражданской машине мен Каалаганыңызды кылып жүрө бересизби көчөдөн да? Не по закону. Жанда каалаганыңызды кылып жүрө По бересизби закону көчөдөн? токтотпойсуңарбы? По закону токтотсоң эмнеге токтобойсуң анда ошол жерде? Эмнеге гражданский машина менин артыма келип Жанда по подрезает закону мени? токтотсоң эмнеге Как токтогон бандит. жоксуз? Вы что, бандит что ли? Эмнеге токтогон Силер жоксуз? бандитсиңерби? Сиз бандит турбойсуз. Сиз бандитсиз. Мен бандитке окшоп атамбы? А бул бандитке окшоп атабы? А эмнеге как Эмнеден бандитты да подрезает бандит меня? Погоняга түшүп алып. На гражданской бандит болуп турабы өзү? Да еще выключенный Да еще выключенный
Это еще не факт, бәке. Мы жерден пальцем айтып Вот видишь, Сіз өзіңіз ошол гавать деп отасыз, бәке. Эки жолу шопокодан биринчи орун алдым. Кимайт, базар жок. Көре алсам, Байке, вряд ли. сізге дайыр жол айтып Вряд ли. дагы жол айтып Вряд ли. придумывать этти. Бул сизге оправдывать этти, лишь бы протокол жаздырыштын амалы бул эмес. Мага, если я что-то нарушил, да, без проблем, я оплачу штраф, это не проблема. Хорошо, байке. Өзүңүз оспаривать тут этип уже- атасыз. тут Өзүңүздүн уже- правотаңызды отстаивать этип алыңыз анда, байке. Тут уже, Хорошо. тут уже другая тема. Другая тема эмес, байке. Не по закону. Сиз менен другая тема, анан иная тема болбойт, байке. Сиз менен бир эле тема болот. Мыйзам чегинде протокол жазып берет болду. А сиз хан тигини айтып анан муну айтып жөн эле жантан берип канча киши карап турат, жөн эле ар кайсы сүйлөй бересизби? Мен сөйлөдім Сиз сүйлөп атасыз ар кайсы. Ана сізден башка ким сүйлөп атат? Инспектор бир эле нерсени сурап атат сизден. Айдоочунун көрүңүз транспорт. Сен сурап атасың. Сен эмне келип мен Эмнеге сиз буга бербейт? Сизге бир Ким айттыбы? жетеби? Сизге бир айттыбы? Сен айт. Эч ким айтпай эле турат. Айткан жоксуң. Айткан Эки жок. жол шопокойдан Мен биринчи место алдым деп. айткан. Мен боксермун. Ал эмне шопокой? Ал эмне шопокой? Артам эле сен билесиң да. Ал эмне шопокой? Сен билесиң. Мен бир эле нерсени билем. Мен бир эле нерсени билем. Эртең күнү сумдун артына залга келчи деген. Мен башка эч А сен ошенттиң да. Сиз ошентиңиз. Сен ошенттиң. Сиз ошентиңиз. Бая. Бая келчи. Сумдун артына. Мен сумдун артына барбайм залда. Мен ошентип Сен башка Ростовдо өттү эле. Ошол жерге келгиле формаңаны чечкиле дегенге мен бир эле билем, башка эчтеке билбейм. Сен мен келдим. Андай сөз болгон жок. Андай сөз болгон. Андай сөз болгон. Сен келип Андай мен сөз отпайсың. Андай сөз болгон жок. Дайыр жолай. Мен форма чак. Баке, менин сизге сөзүм бүттү. Мына мен өзүм айттым. Менин сөзүм бүттү. Я. Мен сүйлөсөм сиз түшүнбөй атасыз. Я түшүнгүңүз келбей атабы. Мен Жок, сизге сен сөзүм азыр бүттү. барып телефонуңду алып Документтерин ал. Или эмне? Мен сенин жаныңда эле туруп турам. Сен кимсиң менин телефонумду алдырмагандай? Кимсиң сен? Ошондой эле кимсиң сен? Мен мага указывать этип, бияка тур, анан сен телефонуңду. Анан вот именно сиздин ишиңиз болбосун. Я тебе ничего не указываю. Менин чөнтөгүмдө телефон менен сиздин ишиңиз болбосун. Түшүндүңүзбү? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде биз чанатан бери көп убакыттан бери турабыз. Инспектор менен айдоочунун ортосунда канча убакытка чейин кайма айтышуу болот, дагы деле билбейбиз. Дагы деле окуянын өнүгүшү кандай өңүттө өзгөрүп кетет деген үмүттө турабыз. Бирок бул жерде дагы бир ой калып атат да. Мисалы, айдоочу жол эрежесин бузса, инспектор токтобой кетип калып, бирок токтоткон жерден айдоочу мен эч нерсе кылган жокмун, мен жол эрежесин бузган жокмун, силер мени жөн эле токтотуп атасыңар деп гана кутулуп кетсе болобу деген дагы суроолор туулуп калып атат. Бир сааттан бери турабыз. Нервы уже пределда кетип калды, байке. Биз менен уже жай сүйлөшкөн болбойт экен. Турбайсызбы, байке, мен өзүмө турам. Айдоочунун көлүгүңүздү жана Мен көрсөтүп, на камере я показал то, что... Все болду, мен сизге жазып берейин, байке. Мен көрсөтүп, эмнеге жазасыңар? На гражданской машине у меня 50 на ровном месте было. Кайра-кайра кайталай бербечи, Кайра-кайра кайталай Кандай бербечи. кайталай? Кайра-кайра кайтып атасың. Кайталайм да. Улак угуп атат, байке. Укпай да. Жанынан бери кайра-кайра кайтып атасың. Эмне үчүн жүктөйсүң? Эгерде сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, эгерде сизден чыгып калса машинаны станцияга коюш керекпи? Если менен чыгып калса жүктөйсүң, но азыр мен машина менен барабыз. Хорошо? То есть сизди подозрение болсо биз кайра сизге кантип айтат болобуз? На какой основе меня подожди? Или я выгляжу? Ошондой болуп атат, байке. Ошондой болуп атат. Ошондой көрүнүп атат. Ооба. Не в трезвом состоянии был. Не трезвом эмес. Бирдеке колдоно, психотропный бирдеке колдоно алгандай көрүнүп атасыз. Сүйлөгөн сөздөрүңүз дагы. Сен эки сөз сөйлөгөн бала экен. Все, машинаны коюңуз, жүрүңүз байке. Морфий тоже 30. Все, вылетим. Биздин законубузду чегүүчүлөргө кетти уже. Эч кандай эчтеке кыла албайт. Все, мениңиз жакшы болду. Эзиң коюп бербейсиңерби?
Там не лай. Юшку көтөрүп барбайлы. Наркология борборунан азыр эле чыктык. Жанагы жогоруда инспектор өзү айтып өткөндөй, биздин мыйзамдын чеги ушул жерде окшойт. Себеби эч кандай айдоочу азыр наркологиядан текшерилди. Албетте сөзсүз түрдө мас абалында эмес, баардыгы таза, баардыгы так болуп чыкты. Бул албетте жакшы нерсе. Ал эми экинчи жагынан болсо инспекторлор жол жактын кызыл түсүнө өтүп кеттиң деп токтоткон айдоочу ал жерде эч кандай документтерин берген жок. Жана бул жака чейин келгенче берген инспекторлор аягында биздин мыйзамдын жеткен чеги ушул жерде экен деген бойдон гана кол куздуруп кала беришти. Ал эми айдоочу өзүнүн жолу менен кете бара жатат. Mercedes аңар тоқтамас. Жаныңыз да емес біле? Жоқ, тұрмам жанымда. Прағас берсеңіз көрейін. Мен азыр немеде чай жоқ. Мен елші үйге алып, сіз таштамай, сіз сізге қарашты болғанды сіз айдан жоқсыз ғой. Жоқ, айдан бақтан. Азыр айдоочу жайға қойдыңыз ба? Біз айтысымыз айдан бақтарсыз. Өз тек паспортыңыз айдан. Сіз тіге дау. Ben çok bekle. Bunu bayramız. Biz bayramız nasıl oluyor? Ben varamadım. Мынакей урматтуу эле көрүүчүлөр, бул Mercedes үлгүсүндөгү автоунаа азыр эле инспекторлор токтотушту. 1111 ББ деген мамлекеттик автоунаа экендиги көрүнүп турат, бирок азырынча айдоочу эч кандай документтерин бере элек. Бул унаа кайсыл мекемеге таандык, кайсыл органга таандык, алдыда көрө жатарбыз. Ал эми азыр жолдомо кагазы кандай, кайсыл автоунаа кайсы жакка таандык экендигин инспектор азыр тактап бизге айтып бермекчи. Оке. Биз сизге процедураны айтып бердик, протокол түзө бергиле. Любой жогорку сотко барып арыз жазсаңыз болот. Хорошо. Любой. Сиз айтып атпайсызбы соттошом депчи? Соттошо бериңиз. Эгер анчалык мыйзам чегинде жүрсөң, эмнеге анда айдаттың? Айдоочулук көйлөгү жок, күтө бересиң. Жоқ, да, көрейік, да? 127 час беру. Мына жерде неге Ал машинада Mercedes-Benz S500 дейм, мамлекеттик автомобилист. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, инспектор азыр эле жогорудагы Mercedes үлгүсүндөгү автоунаага 2 протокол түздү. Бирин автоунааны документтери жок айдап жүргөндүгү үчүн, ал эми экинчисин ошол ОСО фирмасы болсо дагы жолдомо кагазы жок айдап жүргөндүгү үчүн. Бир 1959 жылы туулган Пак Олег Сергеевичке тез аранын ичинде жардам керек. Себеби анын сол бутунун жамбаш сөөгүнө операция жасоо каралууда. Бирок бул үчүн чоң суммадагы акча каражаты дагы талап кылынып жатат. Каржы жагынан жардам бере турган Олегдин жакындары дагы жок. Ошол себептен Жумурай журттан кайрымдуу мекендештеринен жардам суроого баргасыз. Кимде ким Олегдин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган болсо экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.